Тазалык ишканасы түнү жаган кардан улам Борбордун көчөлөрүн тазалоо иштерине 33 атайы техника тартылганын маалымдады. Аталган ишкананын жетекчиси Жолдош Чуштуковдун айтымына караганда, жолдорду кардан тазалоо иштери кечээ түнү саат 10-до башталып, жумушчу топ тынымсыз иш алып барууда. Түнү саат 10-до кар башталган. Ошо 10-дон бери тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери жана техникалуу толугу менен иш алып барып атат. Түнү менен биз токтогон жокпуз. Түнү менен жолдун баарына туз чачып чыктык. Жалпысынан 33 атайын момдай спецтехника иштеди, 24 трактор иштеди жана 4 чоң хоо жол тазалап атышат. Маалыматка ылайык, ишкананын кампасында 5000 тоннага жакын туз бар. Учурда анын ичинен 250 тоннасы Бишкектин жолдоруна чачылып, жол кырсыктарын алдын алууга жумшалган. Ошол эле учурда тазалык ишканасынын жумушчулары күн түндөбөй иш алып барып, шаар тургундарына ыңгайсыздык жаратпоо үчүн болгон күч аракет жумшалып жатканын билдиришти. 4 саат сеп, анан дем алып кайра түнкүзүн чыктык, саат 1-лерде баштадык. Бирден бери мына дем албай чачап атабыз. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Шаардыктар, шоферлор жолдон тайгаланбасын, баягы авария болбосун деген үмүт менен иштеп атабыз. Дегени менен айдоочулар эртең менен жолго чыккандан баштап жолдун кардан тазаланбаганын айтышып, нааразычылыгын билдиришүүдө. Ошол эле учурда таң эрте жана эртең мененки тоңгон муз жол кырсыгына алып келбейби деген да кооптонууларын жашырышкан жок. Мен эмеден бери келдим, тазаланбай эле турат жолдун баары эле. Кайсы жактан баштап келдиңиз? Эми Молодая гвардияны өйдөшүп келдим мен ошондо. Жолдор тазаланбай эле. Тайгаланып атат, зимний дөңгөлөк болсо деле баары бир жардам бербейт экен. Эртең менен кечинде суук болгондо баягы ээрип туруп анан кайра тоңуп атпайбы? Ошол моменттерде аябай эле тайгаланып. Эртең менен кетип атканда вообще бирде жер тазаланган жок. Жаңы азыр көрдүм тазаланып аткан. Азыр аябай эле жаман болуп атат го жолдун баары. Азыр мышайт этет баарына эле. Пробканын баары ошондон болуп атат го. Жаганына көп деле болгон жок, түндө эле жаады, ошондуктан азыр жетишпей атса керек. Жаңы эле чыктым, жол жаган бойдон эле турат. Тазаланбай эле эчтеке. Буга улай эле айдоочулар мындай көрүнүштөр бүгүн гана эмес, кар жаган сайын кайталанарын, айрым көчөлөрдө тазалоо иштери такыр эле жүрбөрүн кошумчалашты. Ал эми тазалык ишканасы бул боюнча шаар кеңейип жаткандыгы менен түшүндүрүп, ар бир майда көчөлөргө туз себүүгө физикалык жактан жетишпээрин белгилешти. Айтурган Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ.